Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Biosi компаниясынын маркетинг планынын биринчи бөлүмү менен тааныштыра кетсем. Сиз компанияга тиркелдиңиз дейли. Ошол тиркелгенден баштап сиз сөзсүз түрдө 100 баллды жасооңуз керек. Бул 100 баллды кантип жасайсыз? 100 баллды өзүңүз күндөлүк эле керектелүүчү продукцияларды сатып алып отуруп эле сиз 100 баллды жасап коесуз. Жана ушул 100 баллды 3000 сомго же болбосо 3000 сомго продукция сатып алуу менен сиз 100 баллды жасап 3% даражага чыктыңыз жана дебютант деген наамды сизге компания ыйгарат. Ушул 3% даражага чыккандыгыңыз үчүн сизге компания 100 сомдон 200 сомго чейинки акчаны чөнтөгүңүзгө берет. Андан кийин 6%га чыгуу үчүн сиз 300 балл жасооңуз керек. Ушул 300 баллды жасоо менен сиз 6% даражага чыгасыз жана консультант деген наамга ээ болосуз. Эми 300 баллды өзүм кантип жасаймын? 300 балл өтө көп дешиңиздер дагы мүмкүн. Бирок сиз өзүңүз гана 300 баллды жасабайсыз. Албетте бул компанияга жумуш жасоо максатта келгениңизден кийин сөзсүз түрдө команда курасыз. Ошол команда менен биргеликте ушул баллды жасайсыз жана консультант ушул 6% даражага чыкканыңыздан кийин сизге компания чөнтөгүңүзгө 500 сомдон 1000 сомго чейинки суммадагы акчаны берет. Ушинтип отуруп, даражаңыз жогорулап отуруп, сиз компаниянын менеджери болууну кааладыңыз. Бул менеджерге чыгуу үчүн сиз 1200 баллды жасооңуз керек. 1200 баллды албетте командаңыз менен биргеликте жасайсыз дагы компаниянын менеджери болуп 12% даражага көтөрүлүңүз. Ошондо сизге компания чөнтөгүңүзгө 2500 сомдон 5000 сомго чейинки суммадагы акчаны берет. Жана бул компаниянын башка компаниялардан дагы бир артыкчылыгы ушул менеджерден баштап ушул чөнтөгүңүзгө берилген акчаны колуңузга акчалай алсаңыз болот. Ушинтип даражаңызды жогорулатып отуруп, бул компанияга келген ар бир жумушчунун максаты, арманы ушул болсо керек деп ойлоймун. Директор болуу болсо керек деп ойлоймун. Анткени эң алгач бул компанияга тиркелгенден баштап эле баарыбыз эле директорлукту каалайбыз, директорлукту максат кылабыз, эңсейбиз. Ал үчүн биз 23% даражага чыгуубуз керек. Ал даражага кантип чыгабыз? Бул даражага сөзсүз түрдө биз балл жасоо менен гана чыгабыз. 5000 баллды жасоо менен сиз вице директор боло аласыз же болбосо 23% даражага чыгасыз. Мында компаниянын директору болгонуңуздан кийин компания сизге 17.000 сомдон 30.000 сомго чейинки акчаны чөнтөгүңүзгө берет. Мынакей көрдүңүздөрбү? Башка компанияларга салыштырмалуу бул компаниянын өтө артыкчылыгы, ушул маркетинг планынын жөнөкөйлүгү, жеңилдигинде турат. Анткени мен сиздерди чакырып кетем, бизде мүмкүнчүлүк өтө көп. Себеби бул компания эми гана биздин мамлекетке келип жаткандыктан көптөгөн бийиктиктерге же болбосо жогоруга чыгууга биздин мүмкүндүктөрүбүз бар. Ошон үчүн бул компанияга жазылыңыздар, команда куруп жумуш жасооңуздарды жасаңыздар демекчимин. Анда ушул маркетинг план кимге жакса лайк басыңыздар. Эгерде суроолоруңуздар болсо комментарий калтырыңыздар.